Жогорку шаары номер 7 орто мектеп 7 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сызыктуу функциялардын өз ара жайланышы. Сабагыбыздын максаттары. Силер балдар сызыктуу функциялардын өз ара жайланышы жөнүндө билим аласыңар. Функциянын графигин чийүүгө, коэффициентине жараша, б'нын маанисине жараша графиктин жайланышын аныктоого көнүгөсүңөр. Анда эмесе кайталоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп берип, жооптору мага аудио жазуу аркылуу жөнөтөсүңөр. Сызыктуу функциянын графиги деген эмне? Ал кандай сызык болот? Түз пропорциялуулуктун графиги кандай сызык болот? Жана анын өзгөчөлүгү кандай? К'нын маанисине жараша график кайсы чейректерде жайгашуусу мүмкүн? Эми балдар, бүгүнкү темабызга кайрылалы. Демек, бизде эки сызыктуу функциянын графиктери же параллель, же кесилишүүчү түз сызыктар болушу керек экен. Демек, кайсы учурда кесилет, кайсы учурда параллель болот, ошону аныктайбыз. Демек, x'тин коэффициенттери ар түрдүү болгон учурду карайбыз. Бизге y барабар 0,9x минус 1 жана y барабар 0,8x плюс 1 деген эки функция берилген. Алардын графиктерин чийсек, мына ушул биринчи жана үчүнчү чейрек аркылуу өткөн ушундай болгон эки түз сызык болот экен. Демек, булардын коэффициенттери бир аз гана айырмалангандыктан алардын параллель эместиги начар көрүнүп турат. Демек, буларды чексиз соссок, алар аягында бир жалпы чекитте эмне болот экен? Кесилишет экен. Демек, x'тин коэффициенттери ар башка болсо, алардын графиктери кесилишет экен. Эми балдар экинчи учурду карайлы. Демек, x'тин коэффициенттери бирдей болгон учурду карайбыз. Демек, өзүңөр көрүп тургандай, y барабар 0,5x плюс 4 жана y барабар 0,5x минус 2 турат. Демек, x'тин коэффициенттери 0,5, экинчисиники дагы 0,5. Демек, бул экөөнүн графиктерин маани берип туруп чийсек, мына ушундай болгон эки бири-бирине параллель болгон түз сызык пайда болот экен. Андан сырткары, мен силерге көңүлүңөрдү буруп кетчү нерсем, демек биринчи функцияда плюс 4 турат. B коэффициентибиз плюс 4. Демек, анын графиги O чекитинен y боюнча 4 бирдикке көтөрүлүп турат. Ал эми экинчиси болсо, B'нын коэффициенти минус 2. Демек, ошол график минус 2 бирдикке ылдый y боюнча түшүп турат экен. Мына ушуну эстеп калышыңар керек. Демек, коэффициенттери окшош болсо, ал түз сызыктар бири-бирине эмне болот экен? Параллель болушат экен. Эми балдар, биз аныктама берели. Y барабар kx түрүндөгү функциялар менен берилген эки түз сызыктуу функциянын графиктери, эгерде x'тин коэффициенттери ар түрдүү болсо кесилишет, эгерде x'тин маанилери бирдей болсо параллель болушат дейбиз. Демек, мына о жерде биринчисинде турган сүрөттө y барабар 0,5x плюс 1,5, экинчисинде y барабар 0,5x, үчүнчүсүндө болсо 0,5x минус 2. Демек, баардыгы коэффициенттери бирдей болгондуктан кийин бири-бирине параллель болушат. Ал эми b коэффициенттери ар башка болгондуктан ошого жараша өйдө ылдый жайгашат экен. Ортодо тургандыгы бул түз пропорциялуулук, ошон үчүн ал координата башталышы аркылуу өтөт. Ал эми биринчисинде болсо плюс 1,5 турат б'быз, демек 1,5 бирдикке көтөрүлүп турат. Экинчисинде болсо б'быз минус 2, 2 бирдикке ылдый түшүп турат экен. Ал эми ар түрдүү болгондо алардын графиктери кесилишип турат экен. Эми китебиңер боюнча 335 номерди иштейли. Төмөнкү функциялардын графиктеринин өз ара жайланышы кандай дейт? Демек, карайлы. Бул ооз 2 жооп бериш керек. Демек, биринчисинде y барабар 7x минус 4 жана y барабар 7x плюс 8. Демек, бул жерде коэффициенттери x-тыгы 7-лер. Демек, бул эки функциянын графиктери өз ара
paralel boluşat eken. Ekinchisinde y baravar 10x plus 8 jana y baravar minus 10x plus 6. Bu jerde koeffitsiyentleri 1/10, 1/minus 10. Demek bular özara paralel emes. Başkaça aytkanda kesilişet eken. V'sında y baravar 3x minus 5 jana y baravar minus 6x plus 1. Birincisinin koeffitsiyenti 3, ikincisinin koeffitsiyenti minus 6. Demek buların grafikleri dağı kesilişet eken. G'sında y baravar minus 4x jana y baravar minus 4x minus 5. Demek ökönün koeffitsiyentleri 1'dey, başka aytkanda minus 4 minus 4. Demek buların grafikleri emne bolat eken, paralel boluşat eken. D'sında y baravar 3x plus 1 jana y baravar minus 4x plus 1. Bulardın koeffitsiyentleri 1/3, 1/3 minus 4. Oşon üçün bular özara kesilişet eken. Y'sinde bolsa y baravar 12x jana y baravar minus 8x. Demek 1/2 10 san 12, ikinciniki ters san minus 8. Demek taktap aytıp ketsek, bu birinci grafikimiz birinci, üçüncü çeyrek arkalı ötöt, ikinci grafikimiz ikinci, dördüncü çeyrek arkalı ötöt dağı ökö özara kesilişet eken. Demek bulardan barın teң baldar estep kalabız. Emi baldar kitap boyunca 340. nomer. Tömönkü funksiyaların grafiklerinin kesiliş çekitini tapkılayın. Demek baldar biz berilgen funksiyaların kesilişi çekitin grafikti çiğip dağı tapsak bolot eken, çiğbey turup dağı tapsak bolot eken. Misal üçün y baravar 10x minus 8 jana y baravar minus 3x plus 5 beriliptir. Kesilişi çekiti bolgondo alardın y koordinattары jana x koordinattары birday boluş kerek eken. Oşon üçün bulardı baravarlayбыз. 10x minus 8 baravar minus 3x plus 5. Demek dev alıp durup x koordinatasını tababız. Anı üçün tengdemeni çıkarganda ile çıkarabız. 10x'dan 10x'ga 3x'ti koşo, sebe minus 3x menen turat. Sol jaka plus menen ötken. 5'tin özünü жазып alabыз dağı 8'di minus menen turgan, plus menen ap kelebиз. Emi koşamaldарын жүрgüzsek 13x baravar 13 bolot eken. X'ti tapsak 13'te 13 bölöbüz 1 çıgat eken. Demek x'ti manisini taap aldık. Emi je birinci, je ikinci funksiyanın formulasına koyup durup biz y'ti tababız. Men birincisine koydum. Y baravar 10 köböйтүлгөн, x'tin oruna hazır tapkan 1'di koyduk. Minus 8 formula boyunca. 10'du 1'ge köböйтсек 10, 8'di kemitsek 2 gelip çıktı. Demek cevabı 1 jana 2. Çekitinde kesilişet eken. Demek birinci orunda x'ti manisi yazılat, ikinci orunda y'ti manisi yazılat. Jana oşunda ile ikinci misal işleyeli. Y baravar 20x minus 70 jana y baravar 70x plus 30. Demek dağıyla bunun sol oң jaktarın baravarlayбыз. 20x minus 70 baravar 70x plus 30. Azırkıda ile tengdemeni çıkarganda ile çıkarabız. 20x minus 70x baravar 30 plus 70. 20x'ten 70x'ti kemitsek minus 50x, 30'ga 70'ti koşsak 100 bolot eken. X'ti tabış üçün 100'dü minus 50'ge bölsök, x baravar minus 8 çıgat eken. Emi y'ti manisini tababız. Al üçün birinci funksiyanın formulasına koydum ya minus 2'ni. Demek 20 köböйтүлгөн minus 2, minus 70 baravar. 20'ni minus 2'ye köböйтсем minus 40, minus 70'ti жазып алсам, ököten ters sandar koşulat, minus belgisi saktılat eken. Demek jobu kesilişi çekiti minus 2 jana minus 110 bolot eken baldar. Emi baldar, keyinki nomer. 342 bir ile koordinata sistemasında funksiyaların grafiklerini tüzgülö deyt. Demek y baravar 2x plus 2 jana y baravar 2x minus 3. Men atayın ökönü tandap aldım. Demek buların koeffitsiyentleri okşoş ekiler. Jana b'nın manileri birincisinde plus 2, ikincisinde minus 3. Demek x'lerge 2 jolu mani verip y'lerin manilerini taptım. Birincisinde de ikincisinde de karagla. 0'du versem, x'ti 0'ga köböйтсем 0, 2'ni koşsam 2 çıgat eken. 1'di versem 2 jerde 1, 2, 2'ni koşsam 4 çıgat eken. İkinci funksiyası üçün 0'du versem minus 3 çıgat. Al emi 2'ni versem
2 жерде 2 4, 3 деген битсем 1 чыгат экен. Ушул чекиттерди координаталык тегиздикте табам. Демек мына карагыла балдар. Координаталык тегиздикти чийип алдым. Демек экөөнүн кесилишин белгиледим жана 2 клеткадан 1 кылып бирлерди коюп чыктым. 1 2 деп мына баардык аралыктар бирдей болуш керек. Андан кийин чекиттерди таптым. Анан ушул түз сызык аркылуу бириктирдим. Сызгыч аркылуу түз сызыктар пайда болду. Демек булардын коэффициенттери окшош болуп аткандан кийин бул бири-бирине параллель болгон 2 түз сызык келип чыкты. Эми б'нын маанисин байкап койгула балдар. Демек биринчисинде +2, демек 2 бирдикке өйдө карай көтөрүлүп турат кенеке графигиңер. Ал эми экинчисине болсо -3, -3 бирдикке ылдый карай түшүп турат экен. Экинчи графикти карайлы. Y барабар -x + 6, экинчиси болсо y барабар -x. Демек экинчиси түз пропорциялуулук, ал 0 координата башталышы аркылуу өткөн түз сызык болот экен. Экөөнүн тең коэффициенттери терс болуп аткандан кийин экинчи жана төртүнчү чейрек аркылуу өтүп атышат. Демек андан кийин мынакей маанилерди бердим. X'тин мааниси 0 болгондо Y'дики 6 болот. X'тин мааниси -1 болгондо Y'тин мааниси 7 болот экен. Экинчи функция үчүн X'тин мааниси 0 болгондо Y'тин мааниси 0 болот экен. 3 болгондо Y'тин мааниси -3 болот экен. Ушул чекиттерди таап туруп, кенеке чекиттер менен белгиленип турат. Түз сызык жүргүзсөм, мурекиндей болгон 2 параллель түз сызык келип чыкты. Себеби коэффициенттери экөөнүкү тең -1. Андан кийин +6 турат биринчи функциянын формуласында. Демек ал 6 бирдикке жогору көтөрүлүп турат. Экинчисинде болсо дагы эле тактап айтып кетейин, бул түз пропорциялуулук координата башталышы аркылуу өттү. Эми балдар сабагыбызды жыйынтыктап кетели. Y барабар kx түрүндөгү функциялар менен берилген 2 түз сызыктуу функциянын графиктери эгерде x'тин коэффициенттери ар түрдүү болсо кесилишет экен, эгерде x'тин маанилери бирдей болсо параллель болушат экен. Андан кийин y барабар kx коэффициенти k түз сызыктын бурчтук коэффициенти деп аталат экен. Демек бул жерде деген түз сызыктар ар кандай бурч менен жайгашып аткандан кийин бул бурчтук коэффициент болот экен. Андан сырткары дагы б'нын маанисине жараша функциянын графиктери, демек y огу боюнча ошончо бирдикке, эгерде плюс болсо көтөрүлөт, минус болсо ылдый карай түшөрүн дагы көрдүк. Ушу менен балдар сабагыбыз аягына жетти. Үйгө тапшырмага параграф 15 номер 336 жана 340-тын ГДсы. Саламатта калгыла балдар.